Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? Токмокто мыкаачылык жол менен жашы жете элек кыздын аярлуу жерин атайлап айырган Роза Чингилбаева 13 күнгө камалды. Буга чейин Токмок шаардык ички иштер бөлүмү шектүүгө бейбаштык беренеси менен иш козгогон. Чыркырап чындык издеген жабырлануучулар Нурпресстин маалымат борборунда жыйын өткөргөн. Басма сөз жыйынга чакырылган көз карандысыз юрист Аке Молдакуловдун айтымында кыздын жатынына атайлап жаракат келтирүү укуктук жактан алып караганда бейбаштыкка кирбейт, оор кылмыштардын катарына кирет. Сексуалдык багыттагы зордук зомбулукка болгондо дагы алдын ала макулдашып алып, топ адам жасаган зордуктоого кирет. Белгилей кетсек, Чингилбаева окуучуну башка 2 кызга карматып алып, айбан кылбаган зомбулукту жасаган. Bir nece жолу кылмыш ишине тартылган Роза Чингилбаева деген аял өлгөн үстүнө көмгөн кылып, заброшенный үйгө апарып туруп, развратный видео кызга ыплас жолдорду көрсөткөн. Бул жерде бир гана Изат Юсупов эмес, бир гана Роза Чингилбаева эмес, бул жерде топ турат. Роза Чингилбаеванын кылмыш аракеттеринде жаза кодексин 156-158 беренесин окубай эле коюп койсо болот тергөөчү. Ошондуктан урматтуу укук коргоо органынын жетекчилери, арабызда бир мекендешибиздин, бир кызыбыздын тагдыры талкаланып жаткан кезде немкурай карабай баардыгыбыз колдон келген жардамыбызды берели. Бул маалымат жыйындан кийин Токмок шаардык ички иштер бөлүмү Роза Чингилбаевага карата козгогон бейбаштык беренесин сексуалдык багыттагы зордук зомбулук беренесине которду. Эми бул беренеге ылайык жабырлануучуну кармап берген 2 кызга дагы укуктук баа берилет деген ойдобуз. Мына ошол Чингилбаева жашы жете элек кызды зордуктаган Дух Кайман аты менен белгилүү болгон. Изат Юсуповдун кылган кылыгын жашыруу үчүн адамдын оюна да келбеген ыплас аракеттерди жасаган. Изат Юсупов боюнча дагы Чүй райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазышкан. Бирок тергөөчү Элзар Анарбаев кылмыштын изи жок деп кылмыш ишин козгогон эмес. Ананда ички иштер башкармалык Изат Юсуповду кылмыштуу топтун каттоосунда жок деген маалымат таратты. А бирок Дух жабырлануучуга түнү уйку бербей терезесинен аңдып, түрдүү балдарга үйдү кайтартып койгону, ал тургай кыздын атасын тапанча менен коркутуп кеткени бандиттик аракет эмес эмне? Муну коомчулук өзү таразалап алар. Мына ушул ишти Ички иштер министри Улан Ниязбеков жеке көзөмөлгө аларын кечээ өткөн маалымат жыйынында билдирди. Бул басма сөз жыйында министрдин айткандары коомчулуктун сынына калды. Жогорудагыдай эле факт 13 жаштагы кызды зордуктаган милиция кызматкерлери. Министр тартип сакчысы секелекти жумуштан кийин зордуктап жүргөнүн баса белгиледи. Бирок алар күн-түн эл кызматында болуп, ата мекенге кызмат кылам деп ант берген. Коомчулук милиция бизди коргойбу же кордойбу деген суроого жооп таба албай, эмне деп ойлошту да билбей, жоопко аң-таң болуп калды. Муну менен катар Улан Ниязбеков бийлик алмашпайт деп кесе айтты. Бул сөзү дагы сынга калды. Мындан кийинки бийлик алмашпайт болбойт деп кескин айтып кетелим. Биз качанга чейин жүрө беришибиз керек. Бирибизди бирибиз сындап, бирибизди көрө албай, анан кааласак пост жазып, андан көрө ачык эле келип айткан момундай экен, жоксо момундай болот. Бул проблеманы чечеличи. Мен жолун таптым деп сенден бир мындай сунуш көрбөдүм да. Же бийликтин ээси эл экенин креслого отурганда эстен чыгып калабы? Негизи милиция саясаттан тышкары болуш керектигин унуттубу? Укук жаатындагы кабарларды улай. Буга чейинки берүүлөрдө Жайыл райондук бириктирилген ооруканасындагы финансылык бузуулар боюнча чагылдырганбыз. Аталган факт боюнча биздин колго тендерсиз сатып алынган дары-дармектердин шок фактурасы келип түштү. Кара Балтанын ооруканасындагы мамлекеттин акчасын максатсыз пайдаланганы боюнча саламаттыкты сактоо министрлигине кайрылдык. Бирок министрликтен жооп боло элек. Жайыл райондук бириктирилген ооруканасында мамлекеттин акчасын максатсыз колдонгондор боюнча министрдин жообу кандай болот? Маселени тиешелүү органдарга өткөрүп береби же жабылуу аяк жабылган боюнча калабы? Бул боюнча кийинки берүүлөрдө маалымдайбыз. Эскерте кетсек, Нурпресс Жайылда 4,5 миллион сомго тендерсиз дары-дармек сатып алганын берген. Бирок ошол дары каражаттары ушул күнгө чейин колдонулбай, кампада жыйналып турат. Мөөнөтү да өттү.
Эми башка жаңылыктардан өткөн жылга караганда быйыл 6 айда туристтердин саны 2 миллионго көп. Тактап айтканда былтыр 1 миллиондон ашык турист келсе, быйыл 6 ай ичинде эс алуучулардын саны 3 миллиондон ашты. Бул тууралуу туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова билдирди. Анын айтымында туризмди туруктуу өнүктүрүүгө, тейлөө тармагын жакшыртуу максатында Түркия менен өкмөттөр аралык келишим бар. Аталган мамлекеттин адистери атайын окутууларды жүргүзүп турат. Европа, Араб Эмираттарынан, Борбордук Азия жана КМШ өлкөлөрүнүн агылган туристтер көбүнчө Кыргызстандын кооздугуна, көз жоосун алган тоолоруна кызыгат. Андан сырткары учурда жайкы туристтик мезгил болгондуктан эс алуучулар Кереметти Ысык көлгө агылууда. Нурпресстеги маалыматтар менен Facebook, Instagram, Telegram жана YouTube каналыбыздан тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.